Атырау Казакстандын эң бай облусу болуп саналат. Бул жерден чыккан мунай өлкө экономикасынын өзөгүн түзөт. Каспий деңизинин жээгинде жайгашкан облустун административдик борбору Атырау шаары азыр оор учурду баштан кечирип жаткан кези. Каспий деңизин 5 мамлекет курчап турат. Деңиздин тайыздаганы Казакстан тараптын жээгинде, Атырау шаарында өзгөчө сезилип, суудагы атактуу осетр балыгы жоголуп баратат. Эгерде бул орта өмүр сүрүүгө колайсыз болатын болса, онда бүкүл халктын барлыгы экологиялык иммигранттарга айналады, экологиялык девальвация болот. Мунайга бай аймак бүтүн өлкөнү багып жатканы менен өзү курмандыкка чалынып жаткандай. Атырау Казакстандагы абасы эң кир шаар саналат. Анткени абада күкүртүү суутектин жогору концентрациясы байкалат. Баары өз чечилет деп карап отура берген учур эмес азыр. Кыймылдаш керек. Каспий деңизи дүйнөдөгү ири туюк көл. Ага 85% суу Волгадан, 15% Уралдан куят. Каспийге жээктеш 5 мамлекеттин ичинен Казакстанга таандык эң узун жээк, эң тайыз жер болуп саналат. Алас келгенсип суу жылдан жылга тездик менен тартылып баратат. Окумуштуулар муну адамзаттын аракетинен пайда болгон парник эффектисине байланыштырышат. Казакстандагы дээрлик талкаланып калган Атырау-Астрахань канчоолунун бүгүнкү кейпи ушундай, бирок жакында аны оңдоп түзөй башташты. Биз Жанбай айылына баратабыз. Жергиликтүүлөр аны балыкчылардын айылы деп билет. Ал эми бийлик браконьерлердин мекени деп эсептейт. Бул жерде айылдыктар менен жергиликтүү полиция кызматкерлери тирешкен учурлар көп болот. Укук коргоо органдары мыйзамсыз балык кармагандарды дээрлик ооздуктай албай келет. Жанбай деген сөздүн ичинде өмүр жана байлык деген эки маани камтылган. Бирок боз талаадагы бул айылды байгер деп айтуу кыйын. Тескерисинче шамал аралаган айылда береке жоктой туюлат. Бул жерде үйлөрдү деңиз жандыктарынын таш болуп катып калган органикалык калдыктарынан курушат. Айылдыктар чоочун кишиге ар дайым шектенүү менен карашат, анткени көпчүлүк эл браконьердик менен тиричилик кылат. Балыктын айынан абакка отуруп чыккандар дагы бар. Жок, жастарга жумуш жок. Осы мал шаруашылыгы менен сосын жастар әлгі вақтыбүй жұмысқа кетет. Сосын қалаға көшу үрдісі көп болды. Көп қалаға көшеді. Енді ол қалаға көшкенде онда да енді бәріне бірдей жұмыс табыла ма, табылмай ма? Енді қалай болғанда да жер иесіз қалмау керек қой. Айылда жашоо оор болгону менен түйшүктөн башы чыкпаган жергиликтүүлөр бирөө жарымга арызданганды деле билбейт. Жергиликтүү бийликке бул нерсе майдай жагат эмеспи? Ошондон уламбы мисалы аким журналисттерди жөн гана көрмөксөн же укмаксан болуп кое берет. Фермер Аухат Абуовдун айтымында балык айылдыктардын бирден бир киреше булагы. Ал эми мунай иштеткен компанияга тааныш билиши жок орношуу кыйын. Айылда мал баккан деле пайдасыз, жыргаган деле жайыт жок. Анын үстүнө тоюттун баасы асман чапчыйт. Ошондуктан баары эле балыктын көзүн караган каргасыз. Сезон маалында сазанды гана кармоого мыйзам жол берет.
Анын килограммын $10 сатышат. Ал эми осетрдан 2 эсе пайда көрсө болот. Бирок аны кармайм деп колго түшчү болсоң, камалып кетишиң мүмкүн. Ауылдың мысалы енді көпшілігінде жұмыс жоқ. Осы теңіздің кесірінен, осы балықтың кесірінен талай адамның басына қиындықтар түсті. Талай адамдар шатылып, сотталып кетіп жатыр адамдар. Бәлем миллион деп штраф мойнына іліп жүрген адамдар бар. Ол мысалы 40-50 миллион дейтін ол дейтін адамның дейтін. Өмір бақи ол дейтін адам дейтін. Сен 100 мың зарплат табасың, 50 мың зарплат табасың, 200 мың зарплат табасың. 50 миллион ақшаны төлеу дейтін ол дейтін. Өте қиын зат қой. Ал сен заң шығарып бере қойсын. Сотта кім шығарып бере қойса, 15 мыңнан 20 мыңнан төлейтін қылып шығарып бере ал. Ол 15-20 мыңнан оны қай уақытта төлеп боласың мысалға. Сен өміріңе кетеді ол мысалға. Ал сондай жағдайларға мысалға жоғарыда мысалға адамдар кіші түсіністікпен қараса дейміз ғой мысалға. Карыялар Каспийдин жайкалып толуп турган кезин жакшы билишет. Ал Тургай 90-жылдардын соңунда суу каптайт деген коркунучтан улам айылды көчүрүү маселеси дагы турган дешет. Бирок соңку 20 жыл аралыгында суу тартылып, жээк деле көрүнбөй калыптыр. Азыр деңизге 20 километр жол басып гана жетүүгө болот. Ескі орнына барды дейін десек, ескі орынға барғанда қамыстың етегі болды. Қамыстың етегінде біздер бала кезінде барып суға түскенде қамыстың етегі су мыннан келді. Қазір одан емес қамыстың ар жағында қазір қамыстан 3 километр 4 километрге шейін су жоқ. Сонда халықтың жағдайы шамал деген сол. Вообще су жылға тартылып жатыр. Енді осы 2 жылдан кейін басылмаса енді вообще қамыс жоқ. Мал күн көріс жоқ халыққа. Соның жағдайы сол. Қайық шыға алмай жатыр, теңізден қайырлап жатыр. Жайықтан теңізге шыға алмайды. Қайырлап қалады. Енді жайықта су жоқ болса, біз Деңиздин кургап калган бөлүгү кооптондурат. Жанбайдан Каспийдин жакынкы жээгине чейинки жол жылаңач, жайдак талаага айланган. Халықтың қазіргі күн көрісі, нан тауып отқан жері, таңертең осы жерге ертемен келеді, көліктер осы жерде қалады. Қайықпен теңіздерінен шығып келіп, осы жерде жағалауда кооперативтер бар, соған тапсырып, сөйтіп жаңағыдай нан тауып күнін көріп отқан жайы бар. Енді жағалауда тұрған техникаларды таңертең келгенде құрғақшылыққа қойып өткен ғой. Енді бүгін ауа райына байланысты, судың тасуына байланысты, мына көліктер суда қалып қойған. Каспий деңизинин жээгинде биз уникалдуу кубулушту байкадык. Күз жана жазда деңизден соккон шамал сууну жээкке айдап келет. Бирок бир аз убакыттан кийин эле шамал тескери соккондо суу кайра тез эле тартыла баштайт. Бул учурда суу менен агып келген балык кайра деңизге кайтууга жетишпей, кургакта калат. Мындан улам Каспийде дээрлик жыл сайын балык массалык түрдө өлгөн учурлар катталат. Соңку ирет мындай көрүнүш сентябрь айынын ортосунда болду. Бийликтин расмий маалыматында ал учурда 1,5 тоннадай балык жок болгон. Сплошная кефаль, еще и крупная. Смотри, это отсюда. Ё-моё. То есть, как поведет себя море, трудно сказать. Исследования не проводятся, но тем не менее исторически. Деңиз келечекте кандай болорун айтуу кыйын. Азыр иликтөөлөр жүргүзүлгөн жери жок. Бирок тарыхый тажрыйбалар кооптуу сценарийлерди дагы четке каккан эмес. Бул деген өзүн өзү жөнгө салып, өзүн калыбына келтирип,
толтуруп турчу тирүү система. Каспий адамдардын ар кандай таасир каалоолоруна карабастан жаратылыш кантип жашап жатканын, табияттын болмушун бизге даана көрсөтүп турат. Как существует природа, вне зависимости от человеческих хотелок и желаний. Урал суусун казактар жайык деп аташат. Бул жерден суу деңизге куят. Суу тартылганы ири осетр балыгы дагы жоголуп кетти. Буга ишенүү кыйын. Бирок жарым кылым мурда эле Урал дүйнөдөгү жападан жалгыз осетр балыгынын урук таштоочу табигый жайы катары эсептелчү. Ал эми 1990-жылдардын акырына чейин Уралда кадимкидей кеме сүзчү. Критически низкий уровень воды в реке наблюдался в 20-е годы. Суунун деңгээлинин кескин төмөндөгөн учуру 20-жылдары, 54-55-жылдардын ортосунда байкалган. Ошол учурда 1942 жана 1957 жылдары суу абдан кирип, жээктен ары чыгып, жогору жактагы темир жол көпүрөлөрүн бузуп кеткен учурлар болгон. Бирок соңку 4 жыл катары менен суу абдан азайып кетти. Последние 4 года подряд уровень воды, это по данным НПЦ рыбного хозяйства Республики Казахстан, считается критически маловодным периодом. До конца 20 века река была судоходной. 20-жылдын аягына чейин сууда кеме жүрчү. Бул жерде Союз малында дагы жылда 100 миңдеген тонна жүк ташылчу. Азыр Уралда ири кемелер жүрбөйт. Шаар жеринде чакан эле эл ташыган теплоходдор бар. Алар туристтерди чогултуп экскурсияга чыгарып келет. Болгон ошол. Анча-мынча балыкчылардын кайыктары да бар. Мелкие рыбацкие лодочки. То есть судоходство полностью у нас встало. Дело в том, что принимать меры по спасению реки... Сууну сактап калуу үчүн кандайдыр бир чара көрүүгө кеч болуп калды окшойт. Ал көз алдыбызда эле суу болуп баратат. Биз азыр акыркы вагонго да секиргенге жетишпей калдык десем болот. Бүгүн эмес, кечээ эле чара көрүш керек эле. Еще вчера. Тарыхчы Лев Кузиков кылымдар бою балык менен тирлик кылган аймактын тарыхын айтып берип жатат. 1899-жылы бул жерде алгач ирет мунай табылган. Ошондон тарта аймактын жашоосу түп тамырынан өзгөрө баштаган. У нас в атмосфере города улавливается. Шаардын атмосферасында күкүрттүү суутектин жогорку концентрациясы байкалат. Биз ушуну айтып коңгуроо кагып, бийлик башчыларына кайрылып келатабыз. Абанын кирдеп жатышынын себебин аныктагыла деп атабыз. Бирок бул иш жасалган жок. Алар абаны ким конкреттүү түрдө күкүрттүү суутек менен булгап жатканын айтышы керек. Бул деген уу, ал биздин ден соолугубузга коркунучтуу. И почему мы подвергаемся такой чрезвычайной опасности, потому что это яд нервно-паралитического действия. Атырауда жергиликтүү тургундар өкмөттүк делегация менен жолугуп, аймактын экологиялык көйгөйлөрүн талкуулады. Лунара Максутова ал жерге 8 жашар уулун эриште келген.
Силер бизди шылдыңдап жатасыздар. Мен январь окуясы көпчүлүк үчүн сабак болот деп үмүттөнөм. Биздин чыдамыбыз чексиз эмес, мага ишенип коюңуздар. Мен январь окуялары учурунда мамлекет башчысын колдоп чыккам. Мен силерде болгон кишилер отуруп алып, биздин балдарыбыздын ден соолугунан акча жасасын деп чыккан эмесмин. Максутованын уулунун канында кычкылтек жетишпейт деген диагноз коюлган. Мындан улам ал эс үчүн жоготуп көп жыгылат. Лунара уулунун оорусун булганган абадан көрөт. Эгер расмий маалыматтарга ишенсек, өткөн жыл ичинде эле мунай компаниялары атмосферага 300 000 тонна зыян зат чыгарган. Лимиттен ашканы үчүн бир нече компанияга айып да салынган. И с обмелением Урала, и с обмелением Каспия. Уралдын Каспийден тайыздап кетиши, абанын булганышы өңдүү аймактагы экологиялык апаатка азыр токтолбой эле коеюн. Мунай компанияларынын жана башка кызматтардын баяндамаларын азыр угуп отуруп, реалдуу эч бир иш жасалбай жатканын айткым келет. Нам руководители предприятий и различных служб фактически нет реальных дел. Бул жерде бир катар маалиметтерди ресми биздин метеорологиялык акпараттар менен бөлүшкүбүз келет. Жалпы теңиздин өзүндүк табигый циклы бар деген маалиметтер айтылат. Эколог, облустук депутат жана экология маселелери боюнча комиссиянын башчысы Арман Хайрулин Каспийде мунай өндүрүшүн токтотуу керек деп эсептейт. Анын көз карашында мунай компаниялары деңиздин тартылып жатышынан улам кандайдыр бир тобокел кырдаалдарга даяр эмес. Мисалы, мунай сууга агып же ири өрт чыкчу болсо, куткаруучулар кайык менен кырсык болгон жерге жете албай калышы мүмкүн. Мунун кесепети экологияга оңбогондой зыян алып келиши ыктымал. Эгерде бул орта өмүр сүрүүгө колайсыз болатын болса, онда бүкүл халктын барлыгы экологиялык иммигранттарга айналады. Экологиялык девальвация болот. Мына үйлөр, мисалга, бирөөнүн 30 жыл бою салган, маңдай термен салган үйү көк түйүнгө турмай калат. Бирөөлөр типти ипотекага алып, сону төлөп отур. Башка жакка көчөйүн десе үй сатылмайды. Ал 700 000 халк эртең башка жакка көчкөн кезде бул үлкөн әлеуметтик, саясий кризиске айналышы мүмкүн. Сону да эскерүүбүз керек. Осунун баардыгын мунайды өңдөөчү, өндүрүүчү компаниялардын алдында маселе кылып коюу керек. Серьезные вызовы, угрозы мы стоим. Биз баардык тараптан кооптуу коркунучка, чечилбей турган экологиялык көйгөйлөргө курчалып калдык. Маселени чечүү боюнча биздин аймакта деги эле өлкөдө бир реалдуу план же программа жок. Ни плана, ни программы по решению вот этих вызовов и угроз. Обернуться очень большими проблемами потом в будущем. Келечекте бул чоң көйгөй болот. Жер менен суу бул жашоодо. Мунун арты чоң талаш тартышка алып барчудай. Бийлик жакшы карабай жатат. Баары өзү чечилет деп карап отура берген учур эмес азыр. Кыймылдаш керек. При этом, чтобы сидеть и ждать у моря погоды, не получится. Надо что-то делать. Атыраудагы заманбап искусство борборундагы инсталляция «Кайдасың Тетис» деп аталат. Тетис Мезозой доорундагы Байыркы океан, ал азыркы Жер ортолук деңизинин, Кара деңиз жана Каспийдин баш аты саналат. Борбордун түзүүчүсү Малика Уразгалиеванын айтымында, бул эмгекте Урал жана Каспийдин мындан аркы тагдыры, адам менен жаратылыштын ортосундагы татаал мамиле туурасында сүрөтчүлөрдүн көз карашы, толгонуусу камтылган. В реке есть своя память. То есть нам казалось, что есть движение, вот течет река. Суунун өзүнүн эс тутуму бар. Бизге суу агып турган эле бир кыймылдай туюла берет. Бирок анын артынан из калат. Анын агымында энергия, эс тутум бар. Мунун баары сезилет жана биздин жашоо турмушубузга түз таасирин тийгизет. Биздин күнүмдүк жашообуздун маңызы ушуга байланган. Влияет на то, как вот наша с вами повседневность здесь выстраивается.
Адамдар азыр аңдабай турган келечекти деңиз өзү сыр тутуп катып тургандай. Буга чейин Каспий Бакунун жээгине чейин тартылып барып, кийин Орусиянын Самарасын каптаган эле. Ал эми бүгүн Казак талаалары жана Атырау шаары Каспий деңизинин тайыздаган түбүн биринчилерден болуп көрүп жатышат.